Ош шаарындагы Манас ата кафеси бүгүндөн баштап жабылды. Буга санитардык нормаларды сактабагандыгы негизги себеп болгон. Санепет көзөмөлдө борбору бул тамактануучу жайдын администраторуна 23 000 сом айып салган. Мындан сырткары 13 тамактын түрүн текшерүүгө алып, анын жыйынтыгында дагы тиешелүү чаралар колдонуларын билдирди. Биздин сунушубуздун негизинде бардык ошол жердеги өндүрүш цехтеринин, өндүрүш бөлмөлөрүнүн толук ремонттон өткөзүү, айрым суу түтүктөрүн, канализация түтүктөрүн алмаштыруу, кошумча муздаткыч жабдыктарын орнотуу, иштеп жаткан жумушчуларды 100% медициналык кароодон өткөзүп, санитардык китепчелер менен камсыздоо, толугу менен кафенин ичин жердөөлөсүн тиги чатырын кошуп дезинфекция жүргүзүү, жана ошондой эле бардык жабдууларды, тамак жасаучу жабдууларды анан атайын кийимдер менен камсыздоо деген маселелердин бардыгын камтыдык, ошонун бардыгын көзөмөлгө алдык. Тамактануучу жайларды текшерүүгө коюлган мораторийден улам адистер арыздын негизинде гана текшерүүгө бара алышарын айтышат. Жыл башынан бери жарандардан санепит көзөмөлдөө борборуна 26 арыз келип түшкөн. Жыйынтыгында коомдук тамактануучу жайларга салынган айыптын суммасы 850 000 сомго жеткен. Анын ичинде 600 000 мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Жетекчиси дагы жаш жетекчи келген, жаңы жетекчи. Мына мен дагы жетекчиге биринчи орун басар болуп келгениме бир эле жума болду. Бирок менин ошол бүгүнкү күндөгү эмгек стажым, өзүмдүн дараметим Кудай буйруса ошол бардык жумушту уюштуруп, анан кийин жетекчиге жардам бергенге толугу менен жетет деп ойлойм. Калк айтса калп айтпайт. Муну биз мойнубузга алабыз. Мүмкүн айрым бир ошондой случайлар болуп калышы мүмкүн. Мен аны жок экенин бизде эч ким кырышабайт деп мындай кесе айта албайм бүгүнкү күндө. Мен айтып өткөн жанагындай кемчиликтерди жоюунун үстүнөн иштеп, азыр ар бир текшерүүчү инспекторлордун бардыгыны ротация кылуу жолуну карап жатабыз. Калаада жалпысынан 400дөн ашык коомдук тамактануучу жай бар. Алардын барында санитардык норма сакталып жатат деп айтуу кыйын. Бир канча күндөн бери социалдык тармакта кызуу талкуу жаратып жаткан. Манас ата тамактануучу жайындагы окуядан кийин шаардагы коомдук жайлар чекеден текшерилерин шаардык мэриядан маалымдашты. 1-июлдан мораторий алынса, күчөтүлгөн тартип орнотулары кошумчаланат. Мэр чындап эле баягы бүт кызматтарга тапшырма берилди. Бүгүн мунун негизи алкагында саат 3-тө дагы жыйын болот. Тапшырмалар берилди. Бүт кызматтарга текшерүү башталат. Бул жерде мораторий дегенде мораторийдин срогу да бүтүп калды деп айтышат. 1-июлдан бүтөт экен. Андан сырткары СЭС өзүрө экономика министрлигинен уруксат алыптыр, предписание алдык дейт. Эми азыр бүт эле коомдук тамактануучу жайдан бөлөк бардык секторду, бардык ошол тамак ашка байланыштуу ишканалардын баарын текшеребиз деп айтышты. Бул жерде жетекчилик эсли ошо өзүнүн жумушун так аткарып атса, конечно, ротация жолу же жумуштан кетирип алмаштырып башка кишини коюу бул сөзсүз түрдө каралат. Бул адамдын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч алып келип атпайбы? Манас ата тамактануучу жайындагы окуя коомдук ашканалардагы тазалык маселесин кайрадан көтөрдү. Тургундар бул багытта түрдүү пикирин айтып, аларга текшерүүнү күчөтүп, талапты катуу коюу учурдун талабы дешет. Ичин текшергенде, ичин текшерсеңер жок да мындайча айтканда. Эми конечно, сырты жалтырак, ичи калтырак деп коет го, ошондой эле. Журналисттер, блогерлер ошону чагылдырып атканда коомчулук биле баштады. Көпчүлүк биздин коомдук тамактануучу жайларда санитардык абал сакталбайт экен. Бул аябай өкүнүчтүү. Бул көптөгөн жугуштуу оорулардын пайда болуусуна алып келет. Тазалыкка да, эң негизи тазалыкка карап келебиз. Таза болсо дейсиң, отурган жер, идиш аяк
тамак. Биз ушундай жакшы тамактанайлык деп үйдөн тамактанбай ошол жака барса, алар бекер тамактанып аткан жери жок, акчасын төлөп атат. Ошого жараша алар тазалыкка дагы жооп бериш керек. Адамдын бардык продукциясына жооп бериш керек. Кайсы учурда келген, кайсы числодо жооп бере, ушулар баарына так маалымат, ответственность болуш керек деп ойлойм. Эмнеден коркушат, эгерде таза болсочу турабы? Гигиена таза болсо, элде коркпойт, мына оорулар көбөйбөйт, азыр мына оорулар эмнеде ошонун баарынан көбөйүп атат да чындап келгендечи. Мында карап турсам, анан дагы мындан да күчөтүш керек. Анан мен мисалы даже ошону көргөн уже баргым деле келбейт, тамактангым деле келбей калды, корком. Не то что мен даже бирлерди предлагать этпейм да ошондой нерселерди. Сырттан аябай сонун көрсөтөт экен. Бардык элечи, шарттар, укмуш неме элечи. Ичинде жасаган нерсе эми мусулман дейин десең, ошол жерде мусулман болуп иштеп жүргөн балдар ошо ишти кылып аткандан кийин биз кайда барабыз анан? Эске салсак, өстүздөгү жылдын 1-майында Ош шаарында массалык уулануу фактысы катталган. Анда Сахабаттын кондитердик азыктарынан 56 адам жабыркап ооруканага кайрылышкан. Алардын ичинде 33 жаш балдар болгон. Жыйынтыгында тиешелүү кызматтар аталган кондитердик цехтин азыктары сатылган дүкөндөргө рейд жүргүзүп, 5000ден ашык мөөнөт өткөн азыктарды жок кылышкан. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.